Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бул чыгарылышта жаштык жана Сарыөзөн командаларына келген жаңы аттар менен тааныштырабыз. Ошондой эле Ынтымак командасынын жаңы жетекчиси ким болду? Ташим Майлыбашов достукка эмнеге барбады деген суроолорго жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк басууну унутпаңыз. Жогорку лигада ойной турган Жалал Абадтын жаштык командасы жекеме-жекеде ойногон Көк Серек аргымагын сатып алды. Канча сомго сатылып алынганы жөнүндө команда маалымат бербеди. Буга чейин Көк Серек Бакубат Талас командасында жекеме-жекеде оюн көрсөтүп жүргөн. Үстүндөгү чабандеси Маданбек Алтынбек уулу бир нече жолу мыкты оюнчу деген наамды да алган. Ал эми Маданбек өзү Бакубаттан Игилик командасына өткөнү айтылган. Бонус бул супер фишка. Байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. Бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Ушул күндөрү Аккулат майданында өтүп жаткан райондар аралык турнирде Көк Серекти Сокулук командасынын оюнчусу Муратбек Жумалиев ойнотуп жатат. Ынтымак командасынын жаңы жетекчиси болуп Адлет Назаров дайындалды. Адлет мырза 1992 жылкы буга чейин Талас шаары командасын жетектеген. Ал команда 2-лигада мыкты оюндарды көрсөткөн. Ошондой эле Адлет мырза Байтору аргымагынын ээси. Өзүңүздөр билгендей, буга чейин Аскат Искендеров агабыз 3 жыл аралыгында Ынтымак командасын жетектеп келген. Барон аттуу аргымак Сарыөзөн командасына келди. Бул аргымакты буга чейин Карабалта командасындагы Миша деген байке ойнотуп келген. Былтыр мыкты аргымак наамын дагы алган. Миша байке өзү бул атты райондар аралык мелдештерде дагы минген. Намыс үчүн Чүйдүн командасында берди. Бул атты Русланов Султан ойнотушу мүмкүн. Барон универсалдуу ат, чабуулда дагы, коргонуудагы дагы ойной алат. Бүгүн Бишкекте райондар аралык республикалык мелдеш башталды. 9 команда Чучугулактын жыйынтыгында 3 тайпага бөлүндү. А тайпасында Бишкектин четиндик командасы жана Талас, Ак Суу райондору жайгашты. Экинчи топто Ош шаары, Ак Тала жана Сокулук райондору орун алса, 3-чү тайпада Сузак, Лейлек жана Каракулжа райондору ойнойт. Бүгүн 17 февралда биринчи турдук оюндар болуп өттү. Талас району 14-0 эсебинде Бишкек четиндини утса, Сокулук району Лейлекти 5-1 айырмасында жеңди. Ош шаары командасы 4-1 эсебинде Ак Тала районунан күчтүү болуп чыкты. Сарыөзөн командасында өткөн Ташим Майлыбашов достук аны чакырбай койгонун айтты. Достуктан болбоду. Мындай акаларыбыз ошо достун жүргөн браттар айтып атыштан. Шунар жагынан болбоду ошо. Ачыган болбоду. Эми чакырган командага барыш керек. Анан чакырбаса кантип барабыз? Чакырдык, Сарыөзөнгө кеттик. Башка командалардан эч ким чакырып болбоду. Ушу көлгө чакырыштан Сарыөзөн менен келишим бар эле. Калып калдык Сарыөзөндө. 20 февраль күнү Аккула ат майданында республикалык 4-чү жекеме-жеке таймаш өтөт. Учурда каттоо жүрүп жатат. 2023 жылдын аягында өткөн жекеме-жекеде Кубантай Султан уулу чемпион болгон. Финалда Кубаныч Сейитбек Анарбек уулун утуп алган. Бул ирет ким чемпион болот? Ой пикир жазып көрүңүздөр.